Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурбол Төлөшович маалымат берет. Брифингди ТЗОдон, ЛТР, КТРК, Лото 24, Пирамида, 5 канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebooктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК, ЛТР жана 1 радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Анда эмесе Нурбол Төлөшович, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бүгүнкү күндөгү эпидемиологиялык абал тууралуу маалымат берели. Ушу бир сутка ичинде 2722 адам бүгүнкү күнү лабораториялык тастыктоодон өткөн. Ошонун ичинен бүгүнкү күндө 269 жаңы жугузуп алгандардын учуру табылып чыгып атат. Ошон менен мына 269дун ичинен алып карасак, бүгүнкү күндө завоз болгону, сырттан келгени 9 болуп атат. Калган 260-ы ушу жергиликтүү эле калктын арасында чыгып атат да. Мындан тышкары ошол алсак аял кишилер 130 болуп атат, эркектерден 139, тең жарымы болуп чыкты. Мындан тышкары ошол 130 учурдун деген жанакындай инфекциянын булактары изделип табылып чыккан, источник инфекции деп, ошонун табылганы 130 болуп атат. Ошо источник инфекции деп табылбай алганы 139 болуп, бүгүнкү күндө 51%-ын түзүп атат. Ушул 269 учурдун 116 учурунда бул COVID-19га тиешелүү деп, ошонун деген белгилери бар деп бүгүнкү күнү айтылып атат. Ошентип 43% бүгүнкү табылгандардын ичинде деген ошол COVID-19дун белгилери бар. Ошол эле учурда 150 учурунда бул 56,9%-ында бул оорунун белгилери деген байкалган жок. Ошон үчүн бул жанакындай бессимптомный формада деп, булардын баары үйгө калтырылып, үй шартында бүгүнкү күндө медициналык көзөмөлгө алынып отурган убактысы. Бүгүнкү күндө ошентип жалпы COVID-19 инфекциясы такталган учуру 5017 учуруна жетти. Бул Бишкек шаарында ошентип жалпысы 1915, Ош шаарында 650 учуру болуп атат. Баткен областында 68, Жалал Абад областында 329 учур, Ысык Көл областында 111 учурга барды, Нарын областында 474 учур, Ош областында 484, Чүй областында 696, жана Талас областында 51 учур катталып атат. Мындан тышкары өзүңүздөр билесиздер, дагы бир 240 учуру ошол тыштан келген биздин мекендештердин арасында табылган. Статистикалык отчетто ошол бойдон мына бүгүнкү күнү жүрүп атат. Бүгүнкү күндө биздин стационарларда 716 бейтап туруп атат. Оор абалдагы 88, орточо оор абалда 275, канааттандырарлык калыбында 353 туруп атат. Үй шартында самоизоляцияда 1957 туруп атат. Чыгарылгандардын саны 2294 болду. Өткөн сутканын ичинде ооруканалардан 52 бейтапты чыгарганбыз. Мындан тышкары ушул оор абалдагы 88 бейтаптын 26-сы бүгүнкү күндө реанимацияда туруп атат. Жалпы 19606 киши бүгүн медициналык көзөмөлдө ошо үй карантинде самоизоляцияда туруп атат. Булардын көбүн эсе ошол тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жарандардын саны. Бүгүнкү күндө ошол дагы бир терең өкүнүч менен бир маалыматтарды айтууга туура келип атат. Бүгүнкү күнү ошол өткөн суткада бизден 3 биздин бейтап ушу ооруканаларга келип ошол жерден
каза болуп калып атат. Мына айта кетсек, 1966 жылы туулган бизден бир бейтап бар. Бул республикалык жугуштуу оорулар бейтапканасына келип түшкөн, реанимацияга келген 24 июндан бери ошол жерде дарыланып турган. Диагноз келгенде эле ошо коронавирусный инфекция, аябай оор течение менен келди деп, эки тараптуу пневмония болгон, жанакындай дем алуу жетишсиздиги болуп, ДВС синдром деп, ошондо дагы өпкө жүрөк жетишсиздиги болуп, отек головного мозга болуп атат. Ошол эле учурда бул бейтаптын деген дагы өзүнүн оорулары болгон экен, ошол жерде жүрөк оорусу бар экен, атеросклероз сосудов деп. Ошол эле учурда кан басымы аябай бийик болуп, ошол бийик тобокелчилик группада турган экен. Өнөкөт холецистит болгон экен, өнөкөт панкреатит болуп, анан ошол эле учурда кан диабети экинчи типте болгон экен. Ушу келгенде эпитанамнезде контакт эле жок, үйүндөгүлөрдүн баары жакшы эле турган экен. Базарларда жүрүп, аптека, магазиндердин баарына барып жүргөм деп айтты, бирок кайсылерден ошо жугузуп алгандарын айта албайм. Мына бүгүнкү күнү оор шартта келип, бизден ошол дарыгерлердин жасаган аракеттерине карабастан дарылап, реанимация шарттарын баарын колдонгон экен. Ошонусуна карабай, мына бул бейтап каза болуп калды. Дагы бир бейтап ушул 1953 жылы төрөлгөн бейтабыбыз бар эле. Бул Ош шаарында 26 июнда келип түшкөн. Дагы эле ошол оор абалда келген экен. Эки тараптуу пневмония болуп, жанакындай дем алуу жетишсиздиги 3-4 степенге барып кеткен экен. Осложнение болуп, ушул жүрөк оорусу дагы күчөп, ошентип мына жанакындай бизден реанимацияга келип түшкөн. Ошол эле учурда бир нече күн ооруп үйдө жаткан экен дагы. Ошол жерде грипп боюнча деп поликлиникаларга барып, ошол жерден анализ алынып келип, анализиден жанакындай положительный чыгып калганда ошо ооруканага келген. Ошентип дарылап атканга карабастан бул бейтаптын дагы абалы өтө кескин түрдө начарлап, кийинки кезде ошентип интенсивдүү терапия жүргүзүлүп, реанимация алганына карабастан ошо бул бейтаптагы ошо каза болуп калды. Ош шаарынан болчу. Кийинки үчүнчү дагы бир учуру катталып атат. 1959 жылы төрөлгөн дагы бир бейтабыбыз Ош областына Кара Суу районунан келген экен. Ошол Оштогу мамлекеттик университеттин клиникасына 25 июнда келип түшкөн. Ошол эле кезде ошо түшүп атканда ошол коронавирус инфекциясы, эки тараптуу пневмония деп, ортодон бийигирээк болгон ошол оорчулукта келип түшкөн экен. Ошол эле учурда бул бейтаптын деген жүрөк оорусу да бар экен, өнөкөт оорулары, атеросклеротический кардиосклероз, каны аз экен, анемия тяжелой степени. Ошол эле учурда ошол ашказанда дагы язвенный болезнь бар экен. Анан өнөкөт холецистит, ушул оорулардын баарысы козголуп, ошол келгенде дарылоо процесси деген ошо жыйынтык бербей, күндөн күнгө ал акыбалы да начарлап, ошол болгон дарылоого карабастан, реанимацияга карабастан бул оору прогресс болгон. Ошентип ошол бардык иш-чарага карабастан ошол бул бейтаптагы каза болуп калды. Ошентип саламаттык сактоо министрлиги дагы жакындарына, туугандарына дагы ошол терең кайгыруу менен биз да көңүл айтабыз. Бүгүнкү күндө
республика боюнча саламаттык сактоо министрлиги бүт талдап чыгып, бир топ алгоритмдердин баарын алмаштырып, мына бүгүн жакында ПЦР тастыктоону дагы азырынча эмес, мындан аркысы деген анын жыйынтыгын күтпөстөн, эгерде жанакында пневмониянын белгилери чыгып, температура 38 градустан бийигирээк болуп, кармалуу эле ылдыйлап түшпөсө деген, бул оорулардын баарын деген биз түз атайын жанакындай даярдалган, ачылган ооруканаларга мына бүгүн кабыл алып баштадык. Ошол жерден керектүү болгон учурда лабораториялык тастыктоолорду жүргүзүп, ошол жерден карап алабыз. Мына карап өзүбүз текшерип алабыз. Бүгүнкү күндө ошо жетиштүү санда койкалар ачылган. Бүгүнкү күнү мына скорийлардын топтолуп калып аткандардын фейковый маалыматтарда кетип калып атат. Буга токтоло кетсек, бүгүнкү күндө ошол жаңы ачылган ооруканалардын ичинде дагы өзүнүн мурдагы дарылап аткан бейтаптарыбыз бар. Хирургия тарабында же болбосо башка жанакындай курч мүнөздө өтүп аткан оорулар болсо, плановый кабыл алынып аткан оорулардын баарын биз ошо шаардын ичиндеги ооруканаларга деген баягы шарт менен деген которуштуруп аткан кез перепрофилизация деп коюп атат. Ошол учурда жана биздин скорийлар топтолуп, уюштуруп организованно жанакындай ал жерде жаткан плановый бейтаптарды алып аткан учурларда кез-кезде ошол фейк катары чыгарып коюп атат. Биз бүгүн скорый машинелери дагы жетиштүү. Мына бүгүн дагы ошол 20дан ашык дагы автомашина ушу келип түшүп, ошого атайын жанакындай медициналык бригадалар менен камсыз болуп, бүгүнкү күнү мына ишке түшүп атат. Мындан тышкары дагы ошол мурда обсерватор болуп турган дагы биздин базалар бар эле. Алардын баарына да бүгүн мына атайын госпиталь кылып, бүгүн пневмония болуп жабыркап калган биздин бейтаптардын баарын ошол жерге кабыл алууну камсыз кылып, ошонун аракетинде мына иштер алып барылып атат. Бүгүнкү күндө алгоритмдердин баары каралган. Бүгүнкү күнү мына эгерде дене табы көтөрүлүп, биздин мына жашоочулар, биздин шаардыктар же бизде ушу шаарга келген коноктор болобу, жалпы республика боюнча деле ошол алгоритм иштейт. Эти ысып, дене табы көтөрүлө турган болсо, ошо жергиликтүү биздин жанакындай дарыгерлер борборлоруна ошо кайрылыш керек. Ошол жерде эгерде жеңил формасы болсо, же болбосо пневмониянын анча белгилери жок боло турган болсо, ошол биздин дарыгерлер жанакындай кеңешин айтып, жанакындай дарылоо процесстерин баштап коюшат. Ошол жерден аны дарылоо борборуна барбай эле ошол телефон менен эле байланышып, өзүңүздөрдү тейлеп мурда учетто барып көрүнүп жүргөн биздин дарыгерлер ошо сиздерди дагы ошол тейлеп алганга бүгүнкү күнү алгоритмдер колунда турат. Кечиктирбестен эртерээк кайрылып, өз алдынча жана температура менен үйгө жатып албай, ошо медициналык биздин кызматкерлерге кайрылсаңыздар, эртерээк дарылоо башталып калса, мына бүгүнкү күнү ошо пневмонияга айланып, жанакындай кабылдап кетүүсү бир топ алдын алган болобуз. Ошого бир көңүл бурсаңыздар. Эгерде 38ден өйдө болуп эле жанакындай дем алуу кысталып, ошо дем алуу жетишсиздиги пайда болгондо, анда муну биздин 103кө 118дерге кайрылып, ошол жерден жанакындай биз чектеп көрсөтүлгөн биздин ооруканаларга жаткызганга биз аракет кылабыз. Убагында маалымат алып турса, бүгүнкү күндө кийинки бир 2-3 күндөрдө да ошо бир аз кыйынчылыктар болду. Анткени кайрылуулар аябай көп болуп атат. Бүгүнкү күндө ошол паникага алдырбастан кайраттуу болуп, мына бүгүнкү күнү ушу медициналык кызмат менен ошо убагында кайрылып, убагында тейлеп, биз да убагында ошол пневмонияны дарылаганга жетишип алалы деген аракет. Сиздер менен бирге ушул процессти колдон чыгарып албай, мына бүгүнкү күнү чогуу аракет кылалы деген биздин
айта турганым ушул болуп атат. Бүгүнкү күндө толук жардам бергенге, толук жана жабыркап калган, пневмониясы бар бардык бейтаптарды биз ооруканага алып, бүгүнкү күнү дарылап, сакайтып чыгарганга мына аракетибиз бар, аракетти көрүп атабыз. Мүмкүнчүлүктөр деле бүгүнкү күнү бар. Тийиштүү, ошого керектүү жанакында кислород бере турган оборудованияларды жана дагы башка шаймандардын баарын бүгүнкү күндө ошол алып келип, камсыз кылганга мына чоң аракеттер көрүлүп жатат. Уважаемые соотечественники, последние статистические данные на 29 июня 2020 года. За последние сутки было проведено 2722 обследования. Это 2722 человека мы успели проверить на коронавирусную инфекцию. В результате этих исследований выявлено еще 269 новых подтвержденных случаев, из которых завозных случаев 9, 260 это местные случаи. По полу 130 женщин и 139 мужчин. По определению источника инфекции из вот этих новых случаев 130 случаев это были случаи с установленным источником инфекции, то есть числа тех контактировавших людей и среди тех, кто был под медицинским наблюдением. В то же время 139 случаев источник инфекции не выявлен. Эпидемиологические расследования там продолжаются, но пока что вот такой вариант. И кроме того, из этих случаев 116 больных имели признаки коронавирусной инфекции. В то же время 153 случая, 153 наших пациента не имеют признаков болезни на сегодня, и это составило 56,9%. Все они помещены под домашнюю самоизоляцию, находятся под медицинским наблюдением по месту жительства. Таким образом, зарегистрировано 5017 случаев по нашей республике, из которых 1915 случаев приходится на город Бишкек, на город Ош 650, в Баткенской области 68 случаев, в Джалабадской области 329, в Исыкульской области 111, в Нарынской области 474, в Ошской области 483, в Чуйской области 696, в Таласской области 51 случай, и остальные 240 случаев были выявлены среди прибывших наших сограждан из других стран. Таким образом, за последние сутки выписано 52 пациента с выздоровлением. На сегодня в стационарах у нас 716 больных, в тяжелом состоянии 88, в реанимации 26 пациентов, средней тяжести 275 у нас пациентов, в удовлетворительном состоянии на сегодня 353, 1957 человек находится под домашней изоляцией. На сегодня, кроме того, под медицинским наблюдением находится 19 606 контактировавших лиц. Это они находятся под медицинским наблюдением, под домашним карантином. На сегодня число умерших от коронавирусной инфекции, которым выставлен диагноз COVID, еще 50 случаев, из них за последние сутки 3 случая. Больная 1966 года рождения в городе Бишкек проживала, обратилась в Республиканскую клиническую инфекционную больницу 24 июня с диагнозом коронавирусная инфекция, крайне тяжелые
течения. Были осложнения, двухсторонняя пневмония, острый респираторный дистресс-синдром, дыхательная недостаточность у нее была, ДВС-синдром, легочная сердечная недостаточность, отек головного мозга. И были сопутствующие заболевания, как коронарная болезнь сердца, атеросклероз, гипертоническая болезнь высокого риска, холецистит, хронический панкреатит и вдобавок был сахарный диабет второго типа. При поступлении состояние было тяжелое, была назначена интенсивная терапия, но несмотря на все усилия медицинских работников, проводимые лечебные и реанимационные мероприятия, та больная умерла, скончалась. Второй случай. Мужчина 1953 года рождения, проживал в городе Ош, поступил 26 июня и с диагнозом коронавирусная инфекция, тяжелое течение, двухсторонняя пневмония, острая дыхательная недостаточность 3-4 степени, осложнения были. И несмотря на все наши реанимационные лечебные мероприятия, данный больной умер от коронавирусной инфекции. Третий больной, мужчина 1959 года рождения, проживал в Карасуйском районе Ошской области. Также обратился 25 июня в клинику Ошского государственного университета с диагнозом коронавирусная инфекция, двухсторонняя пневмония, тяжелое течение. Сопутствующая патология – это коронарная болезнь сердца, кардиосклероз, анемия тяжелой степени, язвенная болезнь желудка, хронический холецистит. Также этот больной из-за анамнеза установлено, что болел с 19 числа, амбулаторно получал антибиотики, но несмотря на это температура не снижалась. Сдал анализы ПЦР-теста, результат был положительным, и поэтому был госпитализирован. Но в стационаре состояние не улучшалось, наступил прогресс заболевания, прогрессировало в тяжелую сторону. И несмотря на все наши усилия, наших медицинских работников, этот больной тоже скончался. Минздрав с глубоким прискорбием выражает соболезнования родственникам и близким этих умерших пациентов. На сегодня эпидемиологическая обстановка остается несколько напряженной. Это за последние несколько дней увеличилось количество обращающихся и поступающих к нам в стационары больных с признаками пневмонии. Очень часто в тяжелом состоянии идут, поэтому в реанимации на сегодня у нас находится больше 20 человек. Это все больные с пневмониями. Сегодня 26 находятся в реанимации, 88 в таком тяжелом состоянии. На сегодня предпринимаются все меры для того, чтобы удержать эту ситуацию под контролем. На сегодня Министерство здравоохранения изменило алгоритмы действий при таком стечении обстоятельств. На сегодня все специалисты первичного уровня получили клинические руководства для того, чтобы обеспечить прием, консультацию больных на месте, потому что наряду с бессимптомными формами под медицинским наблюдением сегодня будут находиться и больные с легкими проявлениями пневмонии или же респираторного заболевания. Поэтому Министерство здравоохранения еще раз обращается к нашим гражданам. При повышении температуры или при первых признаках какого-либо острого респираторного заболевания необходимо звонить в центры семейной медицины, в группы семейных врачей, где вы приписаны, и получить консультативную помощь. И надо уже начинать лечение, потому что очень много людей
в выжидательном таком состоянии, запускают заболевание, развивается пневмония, и с разными осложнениями они поступают на больницу. Поэтому, если температура уже выше 38, это уже надо принимать уже меры, звонить медицинским работникам и получать соответствующее уже лечение. И если же все-таки признаки пневмонии и есть признаки дыхательной недостаточности, на сегодня алгоритмы сделаны таким образом, что без соответствующих результатов ПЦР всех больных мы принимаем на лечение, и там уже в стационаре мы будем решать вопросы лабораторного подтверждения и дальнейшего тестирования. Поэтому на сегодня предпринимаются все меры для того, чтобы развернуть необходимое количество коек для приема всех больных с признаками пневмонии. То, что появляются фейковые фотографии, фейковые снимки, там, где стоят несколько машин скорой помощи возле какой-либо больницы, это надо здесь немножко уточнить, потому что при перепрофилизации мы принимаем меры по, значит, мы вывозим больных для госпитализации в профильные отделения национального госпиталя или же других организаций третичного уровня, для того, чтобы освободить койки. Вот были фотографии рядом с первой городской клинической больницей. Мы освобождали там хирургическое отделение, переводим больных в национальный центр хирургии и так далее, чтобы освободить полностью эту городскую клиническую больницу для того, чтобы обеспечить прием пневмонийных больных для обеспечения соответствующего и своевременного лечения. Поэтому здесь я хочу еще раз подчеркнуть, Министерством здравоохранения предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы обеспечить необходимый уровень и необходимый объем медицинской помощи при таких случаях. Поэтому ситуация напряженная достаточно. Я еще раз хочу призвать наших горожан все-таки принимать те меры, которые назначены в условиях карантина, дистанцироваться, принцип самоизоляции соблюдать, и все-таки все те рекомендации медицинских работников, они не зря они были предложены, соответственно, их надо выполнять для того, чтобы предотвратить заболевание коронавирусной инфекцией, защитить себя, своих близких от этой грозной инфекции. На сегодня вот такая статистическая информация. Спасибо. Эми Ала Тоо 24 телеканалынан келип түшкөн кээ бир тактоочу суроолорго жооп алсак, Кыргыз Түрк ооруканасы COVID-19 менен ооругандарды кабыл алууга даярбы? Кыргыз Түрк больницасында бүгүн ошол жерге ооруларды кабыл алып, экинчи смена дарыгерлер иштеп атат. Анткени уже бир 20 күндөй болуп калды. Ал жерде толук ошол коронавирус диагнозу такталган ошол оорунун белгилери болгон, оор жана оорлошуп кеткен формаларын ошол жерде толук дарылап, ошол Кыргыз Түрк больницасы ушул ишке толугу менен тартылган. Ал жерде бүгүнкү күн аябай интенсивдүү иштер жүрүп атат. Рахмат. Өкмөт башчысы республикалык штаб кошумча орундарды даярдоо тапшырмасын койду эле. Бүгүнкү күнгө карата канча орун даярдалды? Бүгүнкү күндө толугу менен кече ачылган национал улуттук госпиталдын базасында дагы толугу менен шарттарды көрүп, жанакы согушка катышкандардын атайын госпиталь салынган бар эле. Ошол госпиталдын базасы бүгүн толугу менен 120 койкага расчеттолуп ал ишке киргизилди.
Бүгүнкү күндө мына урологиялык борбор, жаңы борбор болчу, жаңы ачылып, ошол жерде ооруларды кабыл алып турган кез болчу. Аны дагы бүгүнкү күнү бошотуп, ал жерге да 120 койка ачып, ошол жерге толук даярдык. Биринчи клиникалык оорукана, шаардык оорукананы дагы толугу менен ушул пневмония менен ооругандарды кабыл алууга бүгүнкү күнү шарттаганбыз. Мына толугу менен ишке киришип иштеп атат. Мындан тышкары Воронцовкага да ошол коронавирус отрицательный результаттары менен баягы внебольничный пневмония деп аларды дагы өзүнчө калып, ошол Воронцовкадагы биздин медициналык мекемеге да, ал жерге да жеткизип атабыз бүгүнкү күн. Ал жерде да бүгүн 120 койкасы даяр, ошону кабыл алып атат. Бүгүнкү күнү мындан тышкары фтизиатрия борборунда дагы ошо 40 койкага деген атайын ачып, ал жерде фильтрация кылалы деп фильтрационный госпиталь деп белгиленген. Ошол жерге алып келип, ал жерден дагы мындай карап чыгып, ошол жерден дагы бүгүнкү күнү 40 оорулуу ушул жерде. Мындан тышкары 6-чы шаардык клиникалык оорукана толугу менен ушул пневмониялар менен иштеп аткан учуру Кыргыз темир жолдун ооруканасы дагы толук, ал дагы ушул ишке тартылып, мына бүгүн толугу менен иштеп атат. Мындан тышкары дагы тийиштүү койкалар керек деп мына Манас аэропортунун жанында турган дагы бир атайын ушу обсерватор госпиталь базасы даярдалып келген. Бүгүнкү күнү ошол жерге 600 орунду кабыл ала турган шарттар бар. Бүгүнкү күнү мына даярдык толук 400 орунду кабыл алганга ал жерге даярдык көрүлгөн. Дарыгерлердин баары ал жерге барган. Тийиштүү жанакындай медициналык шаймандардын баарын бүгүн азыр камсыз кылып толуктап аткан учурубуз. Мына түндө биринчи 5 пневмония менен ооруган биздин бейтаптарды ошол жерге жаткызып, ошол жерден дарылоо жүргүзүлүп жатат. Мындан тышкары дагы кошумча койка алсак, мына Аккеме мейманканасы да толугу менен ушу ишке тартылган. Ал жерге болсо дагы ал жерден дагы бир 100 койкадан ашык ошол жерге дагы ачканга бүгүнкү күнү мына шарттар бар. Мындан тышкары республика боюнча дагы жанакындай кошумча койкаларды ачуу боюнча атайын пландар турат. Күндө ага деген кошумча өзгөртүүлөр киргизилет. Ошонун баарын бүгүнкү күнү мына жалпы республика боюнча дагы мына иш алып барып атабыз. Жетиштүү койкалар бүгүнкү күнү жетпей калды деген маселе азырынча туула элек. Толугу менен деген аракет көрүп болгон. Бүгүнкү күнү ооруп аткан биздин бейтаптардын баарын кабыл алганга мындай шарттарды түзүп, кошумча медициналык бригадалар ачылып, бүгүнкү күндө дагы бир мына 20дан ашык автотранспортта берилип атат. Дагы мына биздин пациенттерди ооруканаларга жеткизип, тейлеп алганга деген мына ушунча кошумча дагы чоң аракеттер көрүлүп, буюрса мына бир аз жеңилдеткенге деген толук мүмкүнчүлүктөрдү алып бүгүнкү күнү ишке салып атабыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, ушуну менен республикалык штабтын пресс борборундагы брифингти жыйынтыктайбыз. Сиздерге Кыргызстандагы бүгүнкү күнгө болгон эпидемиологиялык абал тууралуу Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо министринин орун басары Үсөнбаев Нурболот Төлөшович маалымат берип өттү. Брифингти ТЗОдон, ЛТР, КТРК, Ала 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Кабар Кыргыз улуттук маалымат агенттигинен, ошондой эле ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Марал ФМ радиолорунан, ЛТР YouTube каналынан жана Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР жана 1 радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.